Айсулуу Мамашева 30 жылдан бери жалаң эркек президенттер башкарып келди. Бир жакшылыкка жеттикпи? Бүгүн 28 июлда жогорку кеңештин жыйыны өтүп жатат. Анда депутаттар шайлоо мыйзамдарын карап жатышат. Талкуу учурунда депутат Аманкул Токтомамбетов аялдардын квотасын азайтуу керектигин айтты. Белгилей кетсек, аталган мыйзам долбоору кечээ 27 июлда тармактык комитетте каралган. Анда ар бир 4-чү депутат аял болушу керек деген норма киргизилген. Мен бир аял затын сыйлайм, жада калса чолпун дагы келинчегим дагы эмне болуп жатасың деп чалып жатат. Ар бир экинчи депутат аял болсо, анда парламент эле эмес, кыз бурак тобу болуп калат. Ошондуктан ар бир 4-чүсү аял болсун деген комитеттин чечимин калтыралы, деди Токтомамбетов. Ошол эле учурда вице-спикер Аида Касмалиева ар бир экинчи эмес 3-чү депутат аял болсун деген талап коюп жатканын тактады. Ал эми эл өкүлү Айсулуу Мамашева кесиптешин абайлап сүйлөөгө чакырды. Аялдар көбүрөөк депутат болсо, кыз бурак эмес, майнаптуу парламент болот. Көз карандысыздыкты алгандан бери жалаң эркек президенттер башкарып келе жатат. Бир жакшылыкка жеттикпи? Ынтымакка келе албай жатабыз, урматтуу эркектер. Мен сизди сыйлайм, бирок бул жакты комедияга айлантпаңыз. Кыздар бул жерде ырдап жаткан жок, жалаң балдардын, аялдардын жана темаларды көтөрүп иштеп жатат. Кандайдыр бир таарынычыңыз болуп жатат окшойт. Бирок эч качан мынтип айтпаңыз, деди. Эл чындыкты билсин. Сынды көтөрүү жагынан Жарыктык Аскар Акаевич пилдей оор басымдуу жан экен. Ал киши президент болуп иштеп атканда Текебаев депутат эле. Эмоциясын тыя албаган Өмүкей Акаевди керек болсо, Чаушескудай атып салыш керек, реформа биз каалаганда өтпөй турат, чыдоонун чеги бүттү дегенде, эми бале басты чиркештин баласын камайт болуш керек деп дүдала болуп кеткен. Көрсө акылдуу адам сабырдуу болот тура. Камамак түгүл, кийинки парламентке Текебаев кайра депутат болуп келди. Аскар агабанын акылы акыркы 2-3 ажоого жетишпей туру. Таң көрүү мен президент болсом, катыра сындаган Соронкулова, Текебаев, Молдокматов, Мадумаровго окшогондордун баарын жаныма алып өлөрчө иштетмекмин. Кекчилдик улуттун өнүгүшүнө жолтоо болот. Азыр батыштан, чыгыштан окуп келип, иштин көзүн билген жаштардын укмуш плеядасы өсүп чыкты. Ошолор ишсиз бүтүн өлкөдө кызмат кылып жүрөт. Асадыр Нуркожоевич Сако, Сиксалуу Макалерлорду тааныштарын министр кылып элге шылдың болду, дейт Жамиля Насирова өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. 7 шилде чыкты. Мырзакматов эми гана козголуп бараткандай. Көптөн бери дайноту чыкпай калган улуттар биримдиги Ош кеңешине өттү. Сыртынан соттолгон Мелис Мырзакматовго байланышкан кылмыш иши 2020-жылы жокко чыгарылган. Ал кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, сыртынан соттолгон. 1812-жылы Кутузов Москванын Наполеондун армиясына таштап кетип жатып, Москваны алдыруу Орусиян жеңилиши эмес, Орусиян жеригенин эртең бир француздардын сазайын беребиз деп кайра кайрылып келип, Наполеондун таш талканын чыгарган. Мелис Мырзакматовда Атамбаевдик бийликтин кыйтырылуу зордук зомбулугунан Ош мерзин садага чап, бул адилетсиздикке күйүп, бийликтин сазайын беребиз деп турган элди таратып жатып, биз жеңилдик, бирок эс алып келип, Чилде чыккан соң бийликтин сазайын беребиз деген эле. 2014-жылдан бери 7 Чилде чыкты. 2015-жылдагы парламенттик шайлоо алдында Мелис Мырзакматовдун эл колдой турган дүбүртүнөн улам Атамбаевдин бийлик кылмыш ишин козгошуп, сыртынан 7 жылга соттоп жиберишкен. 2019-жылдын сентябрь айында жогорку кеңештин депутаты Искендер Кайыпкулов жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын бирине улуттар биримдиги партиясынын негиздөөчүсү жана Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун адвокаттары жогорку сотко кайрылуу даярдап жаткандыктарын маалымдаган. Жогорку сот мындай жалган кылмыш жоопкерчилигинен качып жүргөн Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун ишин кайра карай турган болду. Баатыр болсоң жоопко тартылып, коркок болсоң манас орденин аласың. Убактылуу өкмөт бийликке келген соң Төрайымдын биринчи орун басары Атамбаев Кыргызстандын номер 1 отдел кадрына айланган. Кадрдык резерви жок Атамбаев айыл өкмөттөрүн губернатор, шопурларын мамлекеттик кызматка көтөрө баштады. Кадры жок болсо эмне кылат? Ошол эле өзү жамандап жүргөн Кулкуну чоң Кулматов сыяктуу бажыканада коррупциялык схемаларды түзгөндөрдү баса калып кызматка ала баштаган. Бир гана Оштун мэри Мелис Мырзакматов убактылуу өкмөттү илинип турган колбасадай көрбөй, эл үчүн көкүрөгүн тосуп туруп берди. Аны канчалык алып түшөбүз деп интригаларды уюштурса да кылын кыйшайта алган жок. Түштүктө чымындын чычаңындай кадыр баркы жок Атамбаев бул жактагы кыргыздардын кадыр барк күтө албасын билип, өзбек электоратын өзүнө тартуу үчүн Кадыржан Батыров сыяктуу эл бузарлар менен кызматташып өзүнө тартып турган. 2010-жылдын май айларында түштүктө ал акыбал оорлой баштаган Үсөн Сыдыков, Исхак Масалиев сыяктуу контрреволюционерлер баш көтөрүп, Атамбаевдин келмеси оозуна келип, эл бузар Кадыржан Батыровго таянып, Кытайдын Бейжинин чапкансып, Кыргыздын тейтин чаап, Кыргыздын
мамлекеттик туусун жыгышкан. Буга эрдемсинип калышкан Батыровго окшогон сепаратисттер бийликтин алдында өз талаптарын кое баштаган. Албетте алар үчүн бийлик каалаган кызматтарын беришмек. Батыровдор кызматка түкүрүп коюшкан жок. Мурун өзбек тилин официалдуу тил кылабыз деп көпүлдөп жүрүшкөн Батыровщина эми түзөлө түштүккө өзбек автономиясын талап кыла баштады. Атаңды кокуяй ал Атамбаевдин колунан келмек беле. Жетиштүккө өзбек автономиясын берүү жер сатар Темир Сариевке Манас орденин бере койгондон кеп бекен. Кадыржан Батыров Манас орденин жетейтти чапкан үчүн кыргыз эл баатырын сураса ме деп бере коюшмакта. Ал эми өзбек автономиясын Атамбаев миң берсе да Кыргызстанда жашаган кыргыз калкы бермек эмес. Бийликтин колдоосуна дардалаңдашкан Батыровдор өзбек автономиясын ала албасына көзү жеткен соң куралдуу чатакка даярдык көрө баштаган. Колунда коопсуздук комитети баш болгон күч органдарын координациялап турган оппозициянын чычканы жүрмөлөсө билген Атамбаев муну кантип билбей калды экен. Таң Ош окуясы чыккан маалда убактылуу өкмөттүн үлкөн чиновниги той өткөзүп, мамлекет жетекчилери той үстүндө чалчаңдап танцы тээп турган убак болгон. Ош Жалалабадда жарандар кырылып жаткан. Эң биринчилерден болуп Оштун мэри Мелис Мырзакматов зотко төшүшүн тосуп, төгүлүп турган канды кечип атылган октон жалтанбай эки элди жараштырып жүргөндө Атамбаев каякта эле. Ошол мезгилде күч органдарын жетектеп турган Кубат Байболовдун айтуусунда Атамбаев июнь окуялары башталганда 7 күн бою форумда бекинип жатып алган. Таппасаң сыйпалап кал. Мамлекеттеги экинчи адам мамлекет согуш абалында турса 7 күн эмес 7 саат болуп кетсе Сталин аттырып салмак. Отунбаева Сталин эмес, бирок эмне себептен ушундай оор кырдаалдарда жок болуп кеткен үчүн Отунбаева жок дегенде биринчи орун басарына сөгүш берген эмес. Кагылайын калың журт, калың башына күн түшкөндө кандай журт ээси башын калкалап жатат. Бул жерде эки версия бар. Биринчиси, той учурунда высокопоставленный мамлекеттик жетекчи ашыкча майрамдап алып, психикалык комага түшүп калышы толук мүмкүн. Невропатологдордун айтуусунда алкоголдук ичимдиктен соң психикалык комага түшкөндөр орусча запой. Бул оорудан айыгуу үчүн туура 7 күн керек. Эгер андай болсо эл кол шилтеген менен кечирип коет. Экинчиси, Ош окуяларын угуп алып, эл тынчтанганча коркуп 7 күн бекинип жатты. Эгер андай болсо эл кечирбейт. Эл башына күн түшкөндө жашынып жатып алганы болбойт. Бирок ушундай коркоктугу үчүн президент Отунбаева Манас орденин тапшырып жатты беле. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Мырзакматовго окшогон эр жигиттер бекинип жатып алганда анда эмне болот эле? Жок. Мелис мырза кантип жатып алсын? Элди чатакташтыруу оңой, ал эми чатакташкан элди жараштыруу Мырзакматовго окшогон жигиттердин колунан гана келет. Жашынып жатып алган Атамбаев эки элди жараштырам деп барса, аны көчкө тээп кубалап чыкмак. Элди жараштыруу үчүн эл арасында Мырзакматовдой кадыр баркы болуш керек. Мырзакматовдун мындай эрдик үчүн жогорку наам көрсөтүшү керек эле. Жок, жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чап, төө кыядан өткөн соң кыргыз үчүн кыпындай иш бүтүрбөй, Орусияда мигрант болуп өз жанын баккан Алязбек Алымкуловго министрге кошуп кыргыз эл баатырын берип коюшпадыбы? Ал эми Мелис Мырзакматовдун артынан аңдып жүрүшүп, акыры Оштун мэринин мыйзамды бузуп алып тынышкан. Жетим инфляция желкеге минип желгени менен жегендер көбөйдү. Мырзакматов болгондо Ошто өсүш болор беле. Убакыт учкан куштай зыкымдап баратат. Бир гана Ош шаары эмес, кыргыз элинин батасына татый баштаган Мырзакматов мырзанын ысымы унутула баштадыбы же ушул парламенттик шайлоодо эскерилеби? Мырзакматов Атамбаевдик бийликке баш ийбей 4 жылга жакын убак Ош шаарын жетектеп турду. Борбор калаанын мэри Иса Өмүркулов Атамбаевдин дасторконунда даамдууларды ташып жатканда Ош шаарынын элине мамлекеттик бюджеттен Атамбаев бербесе койсун деп өз кызматын курмандыкка чалып, эл үчүн иштеп берген Мырзакматов канча жылдан бери элден алыстап турат? Эмне үчүн анын жалган соттолгону төгүндөлүп эл алдына келбейт? Ош козголоңунда жаңы төрөлгөндөр 9-10 жаштагы балдар 2010-жылы биздин аталарыбыз эмне үчүн курман болушкан деп суроо берсе, ким жооп бере алат? Атамбаев эмне деп жооп берет? Мен бийликке жетиш үчүн 1000 адамды курмандыкка салайын дегем. Айттың, аз болуп калды дейби? Анткени Кулов бул тууралуу китебине жазып чыккан. Же чындыгын айтабы, силердин атаңар мен бийликке жетиш үчүн каза болгон. Мен бийликке келдим, бирок эч нерсе өзгөрбөгөнүн мойнума алам. Бийликти мен алмаштырдым, калган эч нерсе өзгөргөн жок дейби? Мырзакматов 4 жыл ичинде Ош шаарында мир болуп турганда шаардыктар үчүн жеңин түрүнүп иштеп берди. Татыктуу жооп бере алды. Калыстык менен үй өрттөнгөндөргө үй салынып берилди. Мэрдик аталык камкордугуна кабылган Ош шаарынын тургундарына башка бардык кыргыз мамлекетинде жашагандар суктанса болот. Атамбаевдин бийлик учурунда колго алынып даярдалган мыйзам боюнча бир жолу бюджетке айлык акыны көтөрүлгөн. Болду. Андан соң Атамбаевдин бюджети айлык акыны көтөрүүгө келгенде уктап калды. Ал эми инфляция деген киспуруш уктабайт экен да, бул жетим кыргыздарга өчө ушуп
капиталды күн сайын эмес саат сайын албуттанып өсүп турду. Мырзакматов мэр болуп турганда инфляциянын өсүшүнө жараша бюджеттен айлык акыны көтөрүлүп турду. Ош шаарына Кыргызстанда жок эстакада көпүрөнү курууну ойлогон, аны аягына чыгарбай мэрлик кызматтан сүрүп салышты. Ал эми Оштун мэри Мырзакматов Атамбаевдин тендер байларын тоготпой, тендерге катышпай койгон үчүн Сарпашевы, Карашевди жетелеп алып, Ошко жылаң айлак чуркап жүрүп Мырзакматовдун мэрлик кызматына көр казып жиберген. Оштун кайра куруу боюнча ойлогон Ош Бишкек жолунан Ош Жалал-Абад курулушун эсебинен чирип айган мамлекеттик деңгээлдеги прораб Жантөрө Сатыбалдиев бул курулушту Бишкектин сунушу менен көзөмөлдөп, элди ойлобой өз капчыгын ойлоп, көп элди кан какшатты. Бийлик алмашкан соң Мырзакматовдун да эл үчүн жасаган аракеттери туура бааланышы керек эле. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Тажик талиптери Оганстан менен чек арага жайгашты. Оганстандын Тажикстан менен чектеш аймактарынын 3/2-сине жакынын ээлеген Талибан кыймылы коңшу өлкөлөргө коркунуч келтирбей турганын убада кылууда. Анткени менен Оган Тажик чек арасынын бир тилкесин кайтарууну Тажикстанда тыюу салынган Ансаруллах тобуна табыштаган маалым болуп, ар кандай талкуу, кооптонуулар айтыла баштады. Дүйшөмбү ал топтун көпчүлүк лашкерлерине эл аралык издөө жарыялаган. Оганстан түндөгүндөгү окуялардын бир күбөсү Озоди радиосунун кабарчысы менин маегинде Тажикстан менен чектешкен жерлер биринде Талибан кыймылын желеген тажик талиби Махти Арсалан илгенин ырастады. Жоошулар тарабынан даярдалган видеодо аймакты басып алуу операциясына катышкан лашкерлер Тажикстандын белгилүү бир аймагына тиешелүү диалектте сүйлөп жатканын угууга болот. Оганстанда андай адамдарды тажик талиптери деп коюшат. Чынында алар Тажикстанда тыюу салынган Ансаруллах тобунун лашкерлери. Тажикстан менен чектешкен жердеги чек ара бекетин кайтаруу милдетин талиптер Ансаруллах тобуна табыштады. Ушул эле мезгилде Талибан кыймылы катарында бир да чет элдик жарандар жок экенин айтып келет. Америка Кошмо Штаты менен кол коюлган келишимге ылайык Талибан чет элдик террорчул жана радикал топтор менен байланыш катышын толук үзүшү керек эле. Талиптер Аль-Каида менен байланышын токтотуп, анын кайсы бир түзүмдөрүнө Оганстанда иш жүргүзүшүнө жол бербөө милдетин алган. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Кадыр Ажы Маликов ээлеген кызматынан кетүүгө арыз жазды. Муфтийдин ордун басары Кадыр Ажы Маликов ээлеген кызмат ордунан өз каалоосу менен кетүүгө арыз жазды. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Билдирүүгө ылайык ал ден соолугуна байланыштуу кетип жатат. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Шайлдабекова жогорку кеңеш депутаттары менен кайма айтышып отурат, ал кимге таянып жатат? Бүгүн 28 июлда жогорку кеңештин депутаттары шайлоо боюнча мыйзам долбоорун карап жатат. Жыйында суроо жооп учурунда Шайлдабекова менен депутаттардын ортосунда пикир келишпестиктер пайда болду. Депутаттардын айткандарына комментарий берип кайша сүйлөп отурган эмне деген көрүнүш, кимге таянып жатат алар? Урматтуу төрага, мындай жетекчилерди тартипке чакырышыңыз керек деп эсептейм. Депутаттар айтып жатат, шайлоодо мыйзам бузууларга адилеттүү карагыла деп. Бир партия эле добуш сатып алды, калгандары оозун ачып отурду дейсиңерби? Бир партияны чыгардуу, анда баарын чыгаргыла. Борбордук шайлоо комиссиясынын шалаакылыгынан бизде кайра революция болуп жатат. Бул көрүнүш күзүндө дагы болушу мүмкүн. Ошол көтөрүлүш болуп кетпесин деп чырылдап жатабыз. Сизге жөн гана суроо берип жатат кесиптештерим. Кайма айтышып, в отличие от вас дебей жооп берип койсоңор, деди депутат Атазов. Эскертүү туура берилип жатат. Депутаттар суроо берип жооп алууга укуктуу. Регламент ошондой. Силер бул жерге жооп үчүн отурасыңар. Эскертүү берем, суроого комментарий бергенди токтоткула. Бул жерде эч кандай личный суроолор берилген жок, деди жогорку кеңештин депутаттарынын төрагасы Талант Мамытов. Булак Назар Ньюс.